Assalamu алейкум, урматтуу министр. Кааласаңыз өзүңүз жооп бериңиз, кааласаңыз кеңешчиңиз, бөлүм башчыңыз жооп берсе деле болот. Элге жутка түшүнүктүү болушу. Мен түшүндүм. Бирок баягы суроолго кабыл башын айтып атам да, бул 5 миллион болобу, 10 миллион болобу, грантпы же кредитпи, карызбы? Болду, биз алдык, эч кандай эч кимге милдеттүү эмеспиз. Бул өзбек бир туугандардын бизге берген бир туугандык белеги болот. Түшүнүктүү. Ушунун өзү бул келишимди колдогонго жетиштүү. Анан 5 миллион болобу, 10 миллион болобу өзбек тарап берип атат. Кыргыз тараптын 350 миңин которгондо бир 4 миң долларга жетпеген акча болот экен, туурабы? Бул эми жанагындай техникалык маселелер, документтер тууралаш керек, тиякта макулдук алыш керек деген эле маселелер да, туурабы? Анча-мынча эксперттерден жанагындай консультацияларды алыш керек. Болду, түшүнүктүү эле болбодубу? Анан дагы бир маселе. Мыйзам боюнча мамлекеттик жалпы бюджеттин канча пайыздан кем эмеси маданиятка берилиш керек? 3%'dan kem emesi. 3%'dan кем эмеси, бирок иш жүзүндө канча берилип атат? Ачыгын айтыңызчы. 0,5-0,6. Да керек болсо 1%га жетпейт, туурабы? 1%'ga жетпейт. Өзү 3% берилиш керек. Андан кем болбош керек. Бул биздин эреже. Ушул багытта иштеңизчи, анткени биз бүт эле экономика, анан кийин өндүрүш, өнөр жай деп жүрүп, маданиятты унутуп калдык. Маданиятың тилиң болбосо чек араңды ачып кой дейт. Мамлекетиң ошону менен жок болот дейт. Азыр ким келсе деле, мына өзүңүз көчмөндөр оюнун башкы режиссеру болгонсуз. ШОС өткөзгөндө башкы режиссер болгонсуз. Эң аягында кайсы президент келбесин, биздин маданиятты көрөт, ошого суктанат, ошонун таасирленип кетет, туурабы? Ушул багытта иштеңизчи, анткени жалаң эле азыр берген акча деле айлыктарга эле кетет, ачыгын айтканда. Жаңылаганга эчтеме жок. Туурабы? Китеп чыгарганга, же болбосо мына азыр 300-400 клуб айылдарда авариялык абалда. Ага сиздин эч бир мүмкүнчүлүгүңүз жок, сизден талап кылат. Ошон үчүн керекпи биз деле азыр мына бюджет каралып аракет кылалы. Ушул багытта иштеңизчи. Анан экинчи бир маселе. Мисалы ошол министр болуп жүргөндө мен деле былтыр убакыт иштебедимби? Өзбек театрында, орус театрында кыргыз эл артисттери, Кыргызстан эмгек сиңирген артисттери бар экен, туурабы? Маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер. Бирок биз Кыргызстандын масштабында жаланганда мындай кыргыз улутундагыларды билебиз да, маданияттын дөү шаалары катарычы. Ошол өзбек бир туугандардан чыккан эл артисттерин, эмгек сиңирген артисттерин, орус драма театрындагыларды бир республикалык масштабта таанытуу жагында колго алсаңыздар. Анткени биз бир элбиз. Курама темир курч болот дейт. Ошолордун мээнети, аракети да кыргыз маданиятын таанытканга кетип атат. Бул өтө маанилүү. Анан өздөрү бир титул алып, наам алып, өздөрүн таанып жүрө берген туура эмес да. Туулган күндөрүндө куттуктайлы, юбилейлерин жогорку деңгээлде өткөзөлү. Биздин көп улуттуу болгондугубуз бул биздин дөөлөтүбүз. Канча эл болсо ошончо дөөлөт, ошончо нарк, ошончо насил. Ушунда бир эске алып коюңузчу. Анан негизи өз маданият мекемелерибизди өзү курсак жакшы болот эле. Бул принципиалдуу маселе, бирок эми колдон азырынча келбей атса. Анан ушинтип туугандар жардам берип атса рахмат айтыш керек, өзбек туугандарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Бирок келечекте көчөнүн атын Анкара коюп, анан кийин Турциядан жардам күтүп, анан дагы бирдекенин атын Хамза коюп, өзбек туугандар жардам күтүп отургандан Кудай сактасын да. Биз да бир берген өлкө бололучу, биз да башкаларга бир куруп берген өлкө бололу. Бирок азыр өзбек туугандарга чоң рахмат бул иш үчүн. Рахмат.